Талайбек Аскарович, бул келишимди негизи өзүңүзгө белгилүү болгондой биз Ысык Көл областында комитет көчмө жыйын учурунда талкуулаганбыз. Бул эми сиздер сурап келип аткан 6 миллион 900 миң АКШ доллары бул кошумча каржылоо да, Ооба, кошумча мурункусу 31 миллион АКШ доллары болчу. Анан жана 4-чү комплекске жетпей калган 6-9ду сураганбыз. ошого эмне себеп болду жетпей калганына? Башында эмне туура эмес эсептедиңерби? Причина эмне? Мунун эми техника негиздемеси мурунку жылдарда саналган болчу, по-моему 2020-жылы расчет болгондо, бирок кийин баягы инфляция болуп, курстун доллардын курсу өскөн, анан баягы жабдыктарды труба, провод, вентиль, арматуранын баасы өсчү, почти 2 эседен 230% беле, по-моему, прирост болгон. Курсовая разница ошону менен байланыштуу болчу да. Талай Аскарович, бул жерде мындай да, негизи бул насыянын келишимдери, насыянын шарттары жакшы экен. Бирок биз 31 миллионду колдоп бергенбиз. Сиздер алып иштетип атасыздар уже. Менин байкашымча 2020 жылы деп атасыз, 2020 жылдан бүгүнкү күнгө чейин курс бирдей эле турат. Бүгүнкү күндө 2020 жылы ушул эле айланада болгон. Анчалык көп болбосо керек эле. Урматтуу Алишер Абилаевич, Талай Аскарович айтып кеткендей, биринчиден кичине материалдардын өсүшү болгон. Баягы биринчи пландаштырылганда бул жумуш 17-жылы башталганда, анан баягы биринчи расчеттор 19-жылы саналган. Ошолор расчетторго ылайык 19 жылдан кийин баягы материалдар кескин өскөн биринчиден, экинчиден эң негизги бул баягы орусча айтканда специальные права заимствования деп коет. 31 миллион доллар ошо специальный права заимствования курсуна ылайыкталган болчу да. Ошондо 18 жылы курстун 1,4 болсо, кийин 20 жылы 1,32 курс болуп кетти. Ошондуктан ушундай мындай чоң дефицит болуп кетти да. Негизги себеп ошол. Бул курсовой разницалар боюнча статистиканы ким берип атат сиздерге? Каяктан алдыңыздар статистиканы? Дүйнөлүк банк менен Минфиндин ортосундагы мындай жумуштар да. Себеби бул жерде азыр биздин бул талкуулообузду жалпы республика боюнча жарандарыбыз көрүп отурат да. Анан эми жөнөкөй дыйкандагы, жөнөкөй ишкер дагы ар бири анализ кылып отурат. Ошон үчүн бул башка себептер менен бир айтсаңыздар, түшүндүрсөңүздөр болот да. Бул эми именно курстун өзүнөн 6 миллион 900 деген сөз бул өтө чоң сумма да. Бул жердечи. Андан сырткары сиз айтып аткан берки шаймандар алына турган. Ошолор боюнча бир мындай жүйө келтирсеңиздер жакшы болмок да. Анан эми 10% болгондо деле 3 миллион болмок. Эми курс 20%га көтөрүлгөн жок да биринчиден. Ошого эми бунун кайтарымы бар. Эми 50 жылбы, 100 жылбы кандай болбосун, бул берилип аткан акчаны мындай бекер акчада эмес, сарамжалдуу пайдаланышыбыз керек да. Туурабы? Бүгүн ушул жерде олтуруп биз талкуу кылып аткан, биз төлөбөсөк, бизден кийинки муун, балдарыбыз, неберелерибиздин ар биринин бул милдети болуп калат да. Ошондуктан эми бизде ар мындай через отурумда эле только ратификация болуп атат. Ошондуктан эми сиздерге сунуш катары мындай толук кандуу эсептеп 6 миллион 900ге деле ошончо убара, 60 миллионго деле ошол убара да. Ошондуктан мындай толук кандуу эксперттериңиздер менен, өзүңүздөрдүн специалисттериңиздер менен биргеликте мындай кеңири форматта жете турган кылып толук кандуу алып келсеңиздер жакшы болмок. Негизичи. Бияктан жана айтып кеткенде 6-9 миллион расчет боюнча жумуш менен материал саналган болчу. Ошо ратификация колдоп бергенсиңер, рахмат. Бирок биз 2,5 миллион үнөмдөдүк. Биякта услугалар менен экономия болду да. Негизи трассировка жеңилирээк болуп, кээ бир агибайт эткен жерде
мындай түзөттүк, перенос болгон жок объекттер на месте. И кыска мөөнөттө да ошону аткарган үчүн 2,5 миллион үнөмдөдүк да. То есть 6-9 миллион полностью эметкенбиз. Анан жана туура айтасыз, көбүнчө мындай бул материалдын эле кымбаттаганы болуп кетти көбүнчө себеби. Анда 2,5 миллион үнөмдөсөңүздөр жакшы экен. Ошондо азыр 2,5 миллион бул 6 миллион 900, жалпы ошондо 9 миллион 400 кошумча кошулуп атат да. Сиздер үнөмдөгөн 2,5 миллион дагы ошол долбоорго киреби? 6-9'dun 2,5 milyon үнөмдөдүк, жумуш 4 миллион 400 миңге аткарылды. Үнөмдөлгөн акча Жок, үнөмдөлгөн акча 31 миллиондон үнөмдөлдүбү же 6 миллион 900дөн? 6 миллион 900. 6 миллион 900дөн үнөмдөсөңүздөр, анда арткан акчаны кайда коротосуздар? Арткан акчаны азыр 1 миллион 200 миң долларга жакынды Минфинге кайтарабыз. Минфин Всемирный банк менен буну кайра эле ошо энергетика секторуна жумшайбыз деп макулдашып атышат. Анан миллион долларды азыр биз переговорный процесс болуп атат, спецтехникалар алдып атабыз, Алишер Абилаевич. Аны мына сиздерди убагында колдодуңуздар эле, баягы техниканы азыр мүмкүнчүлүк менен ушундай жаңыртып алсак жакшы эле да. Азыр бир мындай бир маселенин бардыгы чечилип калды. Азыр Всемирный банктын акыркы решениясы калды. Рахмат. Талайбек Аскарович, бул жагы түшүнүктүү. Бүгүнкү күндө жалпы Бишкек жылуулук тармагы абалы кандай? Бишкек жылуулук борбору боюнча отопительный сезондон баштап бүт заданный кубаттуулуктарды аткарып атабыз. Мүчүрүштөрдөн теплосеттен бир чоңураак жана именно магистральный ошонун ичинен бирөөсү именно ушул чыгышта жана Алматинкадан өйдө, Дасмиядан өйдө бир парык болду. В целом мындай бир параметры жылуулук жагынан, электрика жагынан толугу менен жакшы аткарылып атат. Ошол эле учурда удельный расход грамм көмүрдүн граммы выработка киловатт час боюнча почти 2 эсе азайып, жакшы үнөмдө болду. Ошону менен газдын подсветкасы азайып, бүгүнкү күндө 3 айдын ичинин жыйынтыгын алсак, где-то 517 миллион сом эконом болду уже финхоз деятельности. Рахмат. 2023 жылкыга салыштырмалуу 2024 жылы баалар, тарифтер бир нече эсеге өстү да, бир топ жолу көтөрдүңүздөр. Азыркы күндө биздин кала тургундарынан бир топ мындай арыздануу, даттануулар көп ушул маселе боюнча. Тарифтер көп көтөрүлүп атат, тариф счет көп келип атат деп. Ошого эмне себеп, эмне түрткү болуп атат? Бул себеп былтыр департамент тарифтер жөнгө салуу боюнча департаменттен тарифный политика бекитилген. Бул 1 сентябрдан кеткен. Мурунку 20 жылы бир калк үчүн да 1 гигакалориянын стоимости 1248 сом болсо, азыр 1 сентябрдан баштап 1560 сом болуп атат. Бирок эмнени белгилеп кетиш керек, бул социальный норма 80 квадратка чейин батирлер, булар почти көп изменение болгон жок. Көбүнчө 80 квадраттан ашкандардыкы, ошолордуку по себестоимости 1 гигакалориясы мурун эгерде 2052 сом болсо, бүгүнкү күндө 5998 сом да, то есть 3 эсе өстү да. Ошон үчүн көп квадраттуу үйлөргө, квартиралар ошолорго кымбат түшүп атат да. Бирок өзүнүн наркы менен берилип атат. Негизи биздики 1, 2, 3 квартиралар көбүнчө Союз кезинде салынган 104, 105, 106 сериядагы квартиралар, алар 61 квадраттан ашпайт да. В общем, аларды биз защищать эттик. Көбүнчө көп счет келген, көп квадраттуу квартиралар келип атат да. Рахмат. Бүгүнкү күндө 2024 жылкы население калктын карызы канча сумманы түзөт сиздерге? Алишер Абилаевич, азыркы 1 январга карата жылуулук энергияга карыз 1 миллиард 160 миллион сом. Бирок анын ичинде декабрь айына берилген эсептер
1 миллиард 60 миллион сомда. Ошондо мындай бир текущий переходящий бир 100 миллион сомго жакын. Рахмат. Жакында эле Бишкек шаарында 7 апрель Гоголя көчөлөрүндө жылуулук линияларында мындай чоң авария болду да. Ошого эмне түрткү болду? Алишер Абдуллаевич, Тыл Аскарович айтып кетпеди, баягы биздин тармактар эскерген 72% түздү да. 72% деген ошо биздин болгон жабдуулардын баардыгы 72% өзүнүн нормативдик эксплуатациялык мөөнөттү 25 жылды өттү дегенди билдирет да. Ошол авария болгон, ошол бузулуулар болгон 7 апрель көчөсүндө, тиги Чүй көчөсүндө, мына башка жерлерде болду, мына шаардыктар көрдү, башкалар көрдү. Бул мындай бардыгы ошол 80-90 жылы салынган тармактар. Сиздерде ошол боюнча мындай алдын ала иш-чаралар, пландар барбы? Качан алмаштырып бүтөбүз ошону? Биз аны андай расчетторубуз бар, Алишер Абдуллаевич. Биздин баягы мына каражат жетишпестиктендиктен биз мынау акыркы жылдары биз практикабыз мындай да, мынау жылдык мезгили, жылдык сезону бүтөрү менен биз анализ кылабыз. Кайсы жерде, кайсы сеттерде, кайсы тармактарда көбүнчө бузуулар болду. Анан ошол жерлерди оңдоого аракет кылабыз. Мындай жалпысынан оңдой турган 72%-ын тең оңдош керек, ушундай да. Жалпы канча каражат кетет? Быйыл ремонт иштерине биз 200 миллион сомго жакын пландаштырып атабыз. Жана реконструкциялоо иштерине бир 700 миллион сом. 700 миллион сом болсо толук кандуу реконструкция болуп бүтөбү? Жок, бүтпөйт. Ошого сиздерде смета барбы алдын ала? Кандай кылып оңойбуз? Же дагы жеңилдетилген насыя алабызбы? Же болбосо өзүңүздөрдүн мүмкүнчүлүктөрүңүздөр болобу? 1 жылгабы, 3 жылгабы бөлүп оңдойсуңарбы? Анткенде маселени чечиш керек да. Бул боюнча Алишер Абдуллаевич азыр бир инвесторлор менен да иштеп атабыз. Негизи мындай алмаштыруучу нерсе болсо бул 200 километр магистральный трубаларды алмаштырыш керек да. Бул жөндөн жөн алмашпай эле баягы сеченияларында көбөйтүш керек да, 500-дү, 700-дүккө, 700, 900-дүк. Мындан тышкары баягы айтып кетиш керек, ТЭЦ-2 менен Бишкек Сельмаш боюнча жаңы ТЭЦ куруу боюнча баягы азыр инвест соглашение кол коюлган. Ошонун алкагында шаарга баягы 3 жактан чоң источник болуп атат да. Ошону менен баягы сеттер кыскарса, баягы давление, басым боюнча нагрузка азаят да, ошону менен кичине улучшение болот да. То есть мындай оптимизацион иштерди да алып барып атабыз. Но негизи жалпы айтсак, мынакей 1 километр линия теплосетке где-то орто эсеп менен 4,5 миллион АКШ доллар талап кылат да. Бүгүнкү примерно смета менен санасак. Ошондо 200 километр линияны алсак, бул где-то 900 миллион АКШ доллардай түзөт да. Муну пайтапна жаңыртабыз. И экинчи жактан биз локализация кылып атабыз да. Эң узун тармак эле могу жана чыгыш аталып кеткен сет. Мында тышкары тяжелый запад 1, запад 2, запад 3 деген линия бар да. Ошолорду биз кыскартабыз да. И чыгыштын өйдө жагында 11 микрорайонго чоң котельный салгантабыз. Ошону менен да өйдө жагынан кертип, ылдый жагын режимин жеңилдеткен ошондой жумуштарда стратегияда бар да, пландарыбызда. Рахмат, Талай Аскарович, мындай да, сиз азыр жакшы сунуштарды айтып атасыз да, могул ТЭЦтерди курабыз, давленияны көтөрөбүз деп. Бирок ал жакта головнойлорду койсоңуздар, сиздердин ички линияңыздар ошону көтөрөбү? Ошол давленияны? Ооба, мындан тышкары биз индивидуальный тепловой пункт деп коет. Ошондон да быйыл 1835 коюлду. Ошону менен распределение да кылып атабыз да. Буюрса аркы жылы ушул жумуштарды быйылкы кийинки кыш мезгилине чейин дагы көп жумуш планда буюрса. Себеби аткарыла турган жумуш көп. Анан эми азыр Кудайга шүгүр бюджетибизде акча кенен болуп, мындай ушундай экстренный случайларга кеңири эле муктаждыкка карап бөлүнүп жасалып эле келип атпайбы? Канткенде ушундай аварияларды алдын алабыз, шаар тургундарын үчтүп койбойбуз деген максатта иштешибиз керек да. Ошондуктан эми албетте бул мисалы мондай жеңилдетилген насыялар менен же болбосо бир инвесторлор менен ошого утурлай эле өзүңүздөрдүн тариф тармагында бир катар карап,
өзүңүздөр мындай акча үнөмдөп өзүңүздөрдүн каражатыңыздар менен дагы бир частьтан баштап кетсеңиздер жакшы болмок да. Негизичи сунуш катары бул. Анан мен сөзүмдүн аягында Бишкек шаарынын мэринин маалыматы боюнча бүгүнкү күндө Бишкек ТЭЦте 137 000 тонна көмүр бар деп маалымат берди да. Ошол көмүрдүн сапаты кандай? Кайсыл жактан келген Бүгүнкү күндө уже бул кеченки мурданкы маалымат болуш керек. Бүгүнкү күндө 135 000 тонна көмүр бар. Сапаты жакшы. Азыр лабораторияны биз независимый Минприроданын алкагында центральный лабораторияга бергенбиз. Алар ошолор азыр анализин алып чыгарып бизге берип турат. Негизи жана мен айтып кеткендей, удельный расход баягы көмүр 1 киловатт-час выработка азайды, бир топ эле азайды. Рахмат чоң, ишиңиздерге ийгилик.